Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы радикалдык топтор. Сабактын планы. Радикалдуу социалдык топтор деген эмне? Заманбап коомдогу экстремизм жана терроризмдин ролу. Жаштар арасындагы экстремизмдин таркалышынын себептери. Радикалдуу социалдык топтор деген эмне? Социалдык топторго адамдар жалпы саясий, экономикалык, спорттук, диний, этникалык жана башка максаттар же кызыкчылыктар аркылуу биригиши мүмкүн. Алар саясий партиялар, коомдук кыймыл, диний секталар, улуттук партиялар, террористтер тобу, кылмышкерлердин тобу болушу мүмкүн. Социалдык топтордун кээ бирлери коомго ачык эле коркунуч жаратат. Мындай социалдык топтор террористтик, кылмыштуу, ашынган улутчул топтор, диний секталар болуп саналат. Мындай социалдык топтор радикалдык топтор деп аталат. Башкача айтканда, коомго коркунуч жараткан топтор радикалдык топтор деп аталат. Радикализм бул кандайдыр бир көз караштарга, концепцияларга аша чапкандык же болбосо ашыкча берилгендик. Радикалдык топтор ашынган оппозициялык көз караштарды жана нормаларды жайылтып, коомдун турмушуна терс таасирин тийгизет, социалдык чыңалууну жаратат. Радикалдык бирикмелердин максаты жана кызыкчылыктары коомдогу башка социалдык топтордун кызыкчылыктарына карама-каршы келет. Бул этникалык, конфессиялар аралык келишпестиктерге алып келиши мүмкүн. Анткени радикалдык топтор өз максатына жетүү үчүн адеп ахлактык, атүгүл укуктук нормаларды да эске алышпайт. Ошондуктан бул топтор өзүнүн коркунучтуулугу менен айырмаланат. Радикалдык топтордун өзгөчөлүктөрү. Биринчиси, ашынган идеяга берилүү. Радикалдык топтор, мисалы экстремисттик, террористтик топтор массалык жардыруу, өлтүрүү аркылуу өз кызыкчылыктарын ишке ашырат. Мындай топтук мораль топтун жетекчилери тарабынан активдүү колдонулуп, анын мүчөлөрүнүн аң сезимине сиңирилет. Натыйжада адамдын турмуштук баалуулуктары, адеп ахлактык түшүнүктөрү бүтүндөй өзгөрөт. Алар өздөрүнүн катарына кошуу үчүн таасир этүүчү сөздөрдү, видео чакырыктарды колдонушат. Мындай психологиялык басымдын натыйжасында адам бүтүндөй өзгөрүп, үй бүлөсүнөн да баш тарткандар кездешет. Ал тургай өз өмүрү менен да кош айтышууга даяр болуп калышат. Экинчиси, биз жана алар деп бөлүнүү. Топтогу адамдар менен өзүн бир бүтүн сезип, башка адамдарды чоочун деп кабыл алуу алардын жашоо образына, баалуулуктарына кастык менен мамиле кылуу менен коштолот. Бул биз башкалардан мыктыбыз деген чакырыктарга негизделет. Тактап айтканда, баардык чоочундар бизге душман, биздин жана жасаган иштерибиз туура. Мындай ишеним коомдо конфликттерге алып келиши мүмкүн. Радикалдык топтордогу сабырсыздык, башкаларды өзүнөн төмөн эсептөө, өзүнүн гана идеясын туура деп кабыл алуу глобалдашуу доорунда адамдын калыпка салынып, тар көз караштын негизинде коомдон бөлүнүп калуусуна алып келет. Үчүнчү өзгөчөлүгү. Топтун жабыктыгы. Радикалдуу топтор чоочундар үчүн жабык болуп, топтун ичинде эмне болуп жаткандыгы сыр сакталат. Ошондой эле топтун мүчөлөрү дагы жетекчиликтин пландарын, идеяларын билбейт. Ар бир адам өзүнө гана тиешелүү маалыматка ээ. Калган маалымат топтун жетекчилерине гана белгилүү болуп эсептелет. Жетекчилердин планы белгисиз болсо да, топтун мүчөлөрү ага байланып жүрө беришет. Топтун жетекчилери ар кандай коомго, мамлекетке каршы иш-чараларды уюштурганда, топтун мүчөлөрү аларды кыйшаюусуз аткарат. Мындай топтор мамлекетке каршы кутум уюштурушу мүмкүн. Төртүнчү өзгөчөлүгү. Топтун биримдиги. Топтун максат, милдеттерине карата кандайдыр бир концепция топтун биримдигин камсыздайт. Бул улуттук, диний, саясий болушу мүмкүн. Радикалдык топтун мүчөлөрү кандайдыр бир концепцияны, идеяны туура деп эсептеп, коомдогу башка социалдык топтордун, ал тургай мамлекеттин идеологиясын эске албай, аларга кастык көз карашта болот. Аларга адамзаттагы баалуулуктар эч кандай мааниге ээ эмес. Мындай учурда инсандар аралык, этникалар аралык, диндер аралык конфликттер болушу мүмкүн. Бешинчиден, лидерлер. Радикалдык топтордун жетекчилери, лидерлер анын мүчөлөрү үчүн авторитет болуп саналат.
лидерлер сабаттуу, акылдуу болуп, уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү күчтүү инсандар болот. Алар коомдо, мамлекетте дагы өзүнүн салмагы бар таасирдүү адамдар менен байланышып, алардын колдоосуна ээ болушат. Кээ бир лидерлер алмаштырылгыс катары эсептелип, алардын өлүмү менен топ дагы жок болушу мүмкүн. Бирок кээ бир учурда алардын ордун басуучулар топту сактап калууга аракеттенишет, мисалы кылмыштуу топтордо. Бирок мурдагы эле идеяны сактап калууга аракеттенишет. Радикалдык топтор адамдарды өз катарына кошуу үчүн ар кандай ыкмаларды психологиялык, материалдык жардам берүү, руханий жан дүйнөсүнө сүңгүп кирүү жана башка ыкмаларды колдонуу аркылуу өз катарына кошууга умтулат. Алардын катарына киргенден кийин андан чыгуу абдан катаал. Топтун мүчөсү чыгууну каалаган шартта ага карата коркутуп үркүтүү, моралдык басым жасоо, үй бүлөсүн барымтага алуу, атүгүл өзүн өлтүрүп салуу сыяктуу иш-аракеттер жасалат. Заманбап коомдогу экстремизмдин жана терроризмдин ролу. Кээ бир учурларда радикализм түшүнүгү экстремизм түшүнүгүнө синоним катары колдонулат. Бирок алардын арасында өзгөчөлүк бар. Радикализм ашынган идеяларга таянат, ал эми экстремизм идеясыз эле кандайдыр бир иш-аракеттерди, мисалы жардыруу, барымтага алуу, талаптоноо жана башкаларды аткарышы мүмкүн. Радикализм ашынган идеяларды турмушка ашырууга багытталган саясий, диний багыттагы социалдык топтор болсо, экстремизм адамзатка кол салууга багытталган ашынган жанкечтилик. Экстремизм мыйзамга каршы келген методдор жана каражаттар менен күч колдонуу аркылуу максатка жетүүгө багытталган иш-аракет. Экстремисттик топтордун пайда болуу себептерин үчкө бөлүп караса болот. Биринчиси социалдык экономикалык. Адамдардын нааразычылыгын пайда кылган коомдогу материалдык абал боюнча теңсиздик, жумушсуздук, материалдык абал боюнча теңсиздик. Экинчиси идеологиялык. Коомдун биримдигин камсыздаган идеологиянын жоктугу, мамлекеттин бул тармактагы саясатынын начарлыгы, адамдардын руханий жактан жан дүйнөсүнүн боштугу, маданият тармагынын начар уюшулгандыгы. Үчүнчүсү медиа сапатсыздык. Интернет колдонууга болгон мамлекеттик көзөмөлдүн жоктугу, экстремисттик маалыматтардын бардыгы үчүн жеткиликтүүлүгү. Улуттук телерадио компаниялардын адамдардын арасында экстремизм жана терроризм боюнча массалык түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүгү. Экстремизм жек көрүү, кастык, өч алуу сыяктуу негативдүү сезимдерге сугарылгандыгы менен коркунучтуу. Бул негатив төмөнкү багыттарда болушу мүмкүн. Саясий багытта конституциялык түзүлүшкө каршы кыймыл же агым, улуттук багытта өзүнүн улутунан башка улуттарга кастык мамиле, диний багытта башка диний багыттагы же светтик көз караштагы адамдарга карата сабырсыздык. Экстремизм аталган үч багытта ачык чакырыктарды, үгүттөрдү жүргүзүп, коомдун аң сезимине кастык мамилени сиңириши мүмкүн. Бул сабатсыздык адамдардын кадыр-баркын, укугун тебелөө аркылуу ишке ашырылгандыгы менен коркунучтуу. Экстремизмдин түрлөрү. Терроризм экстремизмдин ашынган түрү. Адамдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирүү. Улутчулдук улуттук артыкчылыктарга жана өзгөчөлүктөргө басым койгон идеяларга негизделет. Расизм рассалардын акыл жана күч жагынан теңсиздигин, тарыхка жана маданиятка таасир эткен рассалык артыкчылыктарын баса белгилөө. Фашизм улуттук же рассанын артыкчылыгын, өзгөчөлүгүн баса белгилеп, башкаларга карата дискриминация, зордук-зомбулук, террор уюштурган идеология. Терроризм зордук-зомбулук, күч колдонуу менен өз максатына жетүүгө багытталган идеология. Терроризм иш жүзүндө жана виртуалдык да болушу мүмкүн. Иш жүзүндө жардыруу, өрттөө, барымтага алуу, унааларды карактоо сыяктуу болсо, виртуалдык багытта телефондук чалуулар, электрондук жана сайттарга жөнөтүлгөн каттар, видео чалуулар жана башкалар менен коштолот. Аягы өлүм менен аяктайт. Алар үчүн өмүр мааниге ээ болбой калат. Алардын идеологиясы боюнча аркы дүйнөдөгү жашоо бул чыныгы жашоо, шейит кетүү деген чакырыктарга негизделет. Адамды радикалдык топтон сууруп чыкса болот, ал эми террористтик уюмдан чыгуу өтө кыйын. Террористтик кол салуудан коргонуу үчүн жеке коопсуздук эрежелери.
Чоочун кишилердин колунан эч нерсе — баштык, коробка, кийим-кече, буюм-тайым, тамак-аш албоо керек. Эгер эл көп жерде жалгыз калган баштыкты байкасаңар, сөзсүз тездик менен күч органдарына билдирүү зарыл. Тиешелүү адистер келгенге чейин кооптуу буюмга жолобоо айлана чөйрөдөгү адамдарды да бул боюнча эскертүү. Агрессивдүү, тынчсызданган, шектүү адамдан алыс болуп, алар жөнүндө жакынкы милициянын пунктуна билдирүү. Телефон номерди, сайттагы аккаунттардын адресин, жашаган адрести чоочун кишилерге бербөө. Аңдууну байкап калсаңар, из жашыруу. Жаштар арасындагы экстремизмдин таркалышынын себептери. Биринчиден, жаштардын акыл-эси таза, кайсы бир идеяны сиңирүү жакшы натыйжа берет. Мындай учурларда жаштардын таза, баяу сезимине экстремисттер өздөрүнүн кара сыясы менен жазууга шашылышат. Анткени жаштардын аң сезимин ээлеп алуу оңой. Экинчиден, жаштар кызуу кандуу болгондуктан ашынган зордук-зомбулукка бат эле үйрөнүшөт. Аларды жардырууга, өрттөөгө, адамдарды барымтага алып кыйноого жана башкаларга көндүрүп отуруунун кереги жок. Айтылган нерсе так өзүндөй аткарылат. Үчүнчүдөн, жаштардын арасындагы материалдык туруксуздукту пайдаланып, экстремисттер аларга көп суммадагы акча сунушташат. Бул дагы жаштардын жолдон адашуусунун эң чоң себеби. Төртүнчүдөн, жан дүйнөсүндөгү жалгыздыкты толтуруу үчүн көбүнчө жаштар экстремисттик топтордун кылтагына илинишет. Алар ата-энеси бар туруп мээрим көрбөгөн, ата-энеси каза болуп калган, толук эмес үй бүлөдө өскөн балдар болушу мүмкүн. Бешинчиден, сабатсыздык бул адамдын кругозорунун төмөндүгүн, көз карашынын калыптанбагандыгын билдирет. Мындай учурда сабатсыз адамдарды ар кандай чакырыктар, видео роликтер аркылуу адамды өзүнө буруп алууга болот. Жаштар арасындагы субкультуранын таасиринин күчтүүлүгү. Көпчүлүк жаштар коомдо кабыл алынган баалуулуктарга каршы чыгып, панк, эмо, байкерлер, хакерлер, готтор коомун тандашат. Бул коомдун түзүлүшүнө олуттуу коркунуч жаратат. Экстремисттик топтордун кылтагына илинбөө үчүн биринчиден билим алуу керек. Билимдүү, сабаттуу адам жалган, көбүртүүчү, жаман максаттагы маалыматтарды сынчыл ой жүгүртүү менен карап, анализдеп, туура чечим чыгарат. Билим алуу сөзсүз керек. Анткени кээ бир өлкөлөрдө билим алуу үчүн акы төлөшөт. Дал ушул өлкөлөр экстремисттер үчүн ыңгайлуу болуп эсептелинет. Экинчиден, медиа сабаттуу болуу жана медиа коопсуздукту сактоо. Интернет адамы канчалык кызыктуу болгону менен аны чеги менен пайдаланганды үйрөнүү керек. Ага кетирген убакытты пайдалуу нерселерге коротуу туура болот. Үчүнчүдөн, өзүн өзү тарбиялоо. Адам адамгерчиликтүү болуу керек. Башкаларга жардам берип, коомдук иштерге активдүү катышып, замандын агымы менен жашаса, ага эч кандай радикалдык топтун кереги жок. Адамгерчилик билимдин жана сабаттуулуктун пайдубалы. Эгер ушул 3 сапат адамда калыптанса, анда ал радикалдык, экстремисттик, террористтик ой жүгүртүүдөн жогору болот. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Радикализм деген эмне? Радикализм менен экстремизмдин окшоштугу жана айырмачылыгы эмнеде? Экстремисттик топтордун пайда болушунун себептери кайсылар? Экстремизмдин түрлөрүнө кайсылар кирет? Террористтик кол салуудан коргонуу үчүн кандай коопсуздук эрежелерин сактоо керек? Жаштардын арасында экстремизмдин таралышынын себептери кайсылар? Экстремисттик топтордун кылтагына илинбеш үчүн эмне кылуу керек?